Айнур, бүгүн биздин мейманыбыз ким деп ойлойсуң? Бир аз багыт берип кое аласыңбы? Биздин мейманыбыздын мекени 17 миңден ашык аралдан турган экзотикалык өлкөлөрдүн бири, эң популярдуу туристтик жай десек болот. Сен аны элестеттиңби? Тапканга аракет кылып көрөйүн. Индонезия эмеспи? Туура таптың. Биздин бүгүнкү меймандарыбыз Индонезиядан келишкен. Индонезиянын Казакстандагы жана Тажикстандагы элчилигинин маданий жана социалдык иштер боюнча адиси Джонис Дуана Сирайт. Ошондой эле Будиати айым, Индонезиянын Казакстандагы жана Тажикстандагы элчилигинин резиденциясынын шеф-ашпозчусу. Анда эмесе тосуп алалы. Кутман күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Менин атым Айнур. Биздин программабызга кош келиңиздер. Ал Talk and Cook деп аталат. Демек, биз тамак жасап, ошол эле учурда жагымдуу маектешмекчибиз. Сиз даярсызбы? Абдан кызыктуу экен. Албетте биз даярбыз. Анда эмесе баштайлы. Жүрүңүздөр. Сирайт мырза жана Будиати айым, биздин ашканага кош келиңиздер деп дагы бир жолу айтмакчымын. Сиздерди бул жерде көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мага сиздин образыңыздар абдан жакты. Көйнөктөрдөгү ушунчалык татаалдашкан оймолор абдан кооз экендигин моюндаш керек. Бүгүн эмне тамак жасай турганыбыз тууралуу сөз кылсаңыздар. Сөздү биздин ашпозчубуз Будиати айымга бергенибиз жакшы деп ойлойм. Ал жакшыраак түшүндүрүп бере алат. Бүгүн биз 3 нерсе жасайбыз. Тоок этинин сатайы, жер жаңгак соусун жана бакфан сайюр. Мен бул жакта эттин көп экенин байкадым. Ал сатай үчүн да, ооба, дал ошондой. Бизге дагы кандай ингредиенттер талап кылынат? Чили калемпири, кочкул шекери, Индонезиядан алынып келинген куки жаңгактары, сарымсак, жер жаңгак, ун, жумуртка, кам каймак. Козгарын улпагы, кара калемпир, туз, көп пияз. Анан бизде бул жерде дагы жашылчалар бар экен. Ооба, кыркат жана сабиз. Негизи ошолор эле. Анда эмнеден баштайбыз? Тооктун ак этинен сатаядан баштайлы. Эң сонун биз силерге жардам беребиз. Эмне кылыш керектигибизди айтыңыз. Тооктун ак этин кесип алуу керек. Даурен, ошону менен көмөктөшсөңүз болот. Эң сонун, мен даярмын. Сиз тоок этин туурап жаткан кезде, Сирайт мырзадан жумушу тууралуу бир нерсе сурайын дедим эле. Бул жакта эмне иш алып барарыңыз тууралуу айтып бере аласызбы? Менин бул жакка келгениме 1 жыл болду. Индонезия элчилигинде маалымат жана маданий социалдык иштер департаментине жетекчилик кылам. Албетте, Казакстанга келгениме абдан кубанычтамын. Сиздин департаменттин Казакстандагы аткарган иши эмнеде камтылган? Негизги милдети албетте казакстандыктарды Индонезиянын ашканасын кошо алганда өз маданиятыбыз менен тааныштыруу. Бирок аны менен катар туризм багытындагылар дагы маанилүү болуп саналат. Ошол тууралуу кененирээк сөз кылсак. Туризм тармагында биздин мамлекеттер ортосундагы мамилелер кандай өнүгүп жатат? 2023 жылы Индонезияга, атап айтканда Балиге барган туристтердин саны 10 миң адамга жеткен. Ошондой деңизчи? Балиге гана ошончобу? Ал жак казакстандыктар эс алууну жактырышкан сүйүктүү жайлардын бири деп ойлойм. Балиден тышкары биз башка багыттарды дагы таанытууга аракет кылуудабыз. Мисалы, Балиден анча алыс эмес жакта Ориен Аншган Лабуан Баджо
Суматра аралынын түндүк бөлүгүндөгү Тоба көлү жана Индонезиянын башка көптөгөн кооз жерлери боюнча. Демек тандоо көп, анан дагы бизде 2 гана мезгил бар. 2 сезон, жай жана кыш. Оба, ысык жана абдан суук, аптаптуу сезон. Силерге жакшы. Казакстандагы тажрыйбаңыз боюнча эмне дей аласыз? Бизде бул жакта 4 сезон бар, анын үстүнө абдан сууктары дагы. Сезимдериңиз кандай болду? Мен бул жакка чейин эле 4 сезондуу болгон мамлекеттерде болгом. Бирок ал жакта мынчалык суук эмес болчу. Бул жакта кыш кыйла эле созулат экен. Мага ошондой ар түрдүүлүк жагат. Анан албетте бизге ыкташууга туура келди. Ыкташып алганыңар жакшы болуптур. Сиз ааламдын ушул бөлүгүнө биринчи ирет келдиңизби, Казакстанга? Ооба, мен буга чейин Борбордук Азияда болгон эмесмин, Бейжиңде болгом. Ал жакта иштегенсиз да? Ооба, мен Бейжиңдеги элчиликте иштегем. Ага чейин Ливияда жана Малайзияда жашагам. Демек, Казакстан жашап кете турган 4-үнчү мамлекетим болуп калат. Жогоруда берген сурообузга кайтсак, Казакстан тууралуу биринчи пикириңиз кандай болду эле? Жаңы эле көчүп келген кезиңизде эмне деп ойлодуңуз? Эмнелерди күттүңүз? Сиз келген учурда жылдын кайсыл мезгили эле? Бизде окшоштук жактарыбыз абдан көп экендиги жагымдуу болгон. Мисалга алсак, тамагыбыз. Биз Индонезияда дагы этти абдан жакшы көрөбүз. Мына бул, мисалга алсак, бизде сатай деп аталат. Силерде болсо шишкебек экен. Шишкебек, ооба, абдан окшош тамактар. Индонезияда аны сатай деп аташат. Ал Индонезия тилиндеги же башка тилден алынганбы? Англис тилинде сатай, ал эми индонезияча сате. Ошондой эле Индонезияда куурулган күрүч бар. Ал дагы популярдуу болгон пловко окшош. Бүтүндөй алганда мага бул жакта жакты. Мекени менен окшоштуктары көп экен. Мен жумушуңуз тууралуу дагы бир нерселерди сурасамбы дегем. Бир мүнөт көңүл буруп койгула. Карасаңар, мына биздин шишкебектер. Эң сонун көрүнөт экен. Эми болсо биз сатайды мына бул идиште жасаганга даярбыз. Бизге өсүмдүк майы керекпи? Жок, биз кам каймакты колдонобуз. Макул, түшүндүм. Майды мындай кылып түбүнө сыйпап чыгабыз. Мыкты ыкма экен. Демек, ал кадимки эле шишкебек экен да. Ооба, биз дал ошол тууралуу сөз кылып жатканбыз. Эми биз май ысып чыкканча күтөбүзбү? Ооба, ал эми кийинки аракетибиз жер жаңгак пастасы. Ал үчүн бизге кам каймак керек болот. Экинчи көмөчкө бир аз куюп коебуз. Сарымсак дагы көрүп турам. Биз бардык сарымсакты колдонобузбу? Жок. Демек, аны кооздук үчүн тизип койгонсузбу? Бізде бұл жақта кукуй жаңғағы жана кочкул шекер бар. Алар Индонезиядан алынып келинген. Баса, мен бұл жақтан кукуй жаңғақтарын кездештирген жокмун. Силер ал эмне болгон жаңғак экенин билесиңерби? Жок, кездештирген эмеспиз. Жакында жолуктура баштайсыңар. Азыр Индонезиянын ошол жаңғактарды биздин базарларга алып келүүгө мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Мен силерге кочкул шекер кесип бергенге жардамдашам. Эмесе Сирайт мырза, буга чейин сиз бизге бир нерсе айтып берем дедиңиз беле? Ооба, биз сиздин ишиңиз тууралуу айтып жатканбыз. Астанада кандай иш-чараларды уюштуруп жатканыңар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Жыл бою көптөгөн иш-чараларды уюштуруу менен алектенебиз. Мисалы, 2024 жылдын теке айында Бордо шаарлардын күнү Астана жана Нусантара өткөрүлгөн. Ал майрам Индонезиянын борборун Нусантарага көчүрүүгө арналып, Казакстандын Борбор калаасынын күнүн майрамдоого туура келип калган.
Башкача айтканда, Казакстандын Борбор калаасынын күнүнүн алдында силер Индонезиянын Борбор калаасын көчүрүү тууралуу жарыя салып, майрам уюштурган экенсиңер да. Эң туура айттыңыз. Биздин кызматташтыгыбызда. Indonesia. It's going to be held in July. The day Анан иш-чара кандай өттү? is a collaboration between the Ал биздин элчилик менен Астана шаарынын акимиятынын биргелешкен иши болгон. performance between two sides, Indonesia and Kazakhstan. Программага эки өлкөнүн маданияттарын көрсөткөн чыгармачылыктары сунушталган. Сиздин милдет ушул сыяктуу иш-чараларды уюштуруу экен да. To increase Анан биздин эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн. Биздин эки тараптуу кызматташтыгыбыз тууралуу оюңуз кандай? Маданият жана маданий пикир көз карашынан алганда, биздин маданият тармагындагы мамилелерибиз абдан тез өнүгүп жатат. Көрсөткүчтөр абдан эле жакшы. Анан биз Казакстан менен Индонезиянын ортосундагы мындан аркы кызматташтыкка түрткү берүүгө ниеттенип жатабыз. Ал айрыкча адамдар ортосундагы байланыштарга тиешелүү. Ал тарап абдан маанилүү. Чындыгында эле tourism to биз анын баарын туризм, медиа, тамак-аш жана башка нерселер аркылуу жасайлы деп ойлоп жатабыз. Алдыда чогуу иштей турган көп нерселер бар. a lot of things we will do in the next step, I think. And the second Баш 10 айында Астанада Бали фестивалин уюштурууну мерчемдеп жатабыз. Ал ийгиликтүү өмүр, маданиятыбызды өнүктүрүүгө жардам берет деген ишеничтебиз. think that it will be a great success to promote Indonesia and also to promote culture about Bali. Okay. Карагыла, биз азыр грилде эт бышырганга кириштик. Chicken is going on to be fried. Билесиздерби, мен шекерди биринчи жолу туурап жатам. Ооба, ким ошондой болот деп ойлоп тур. Абдан кызыктуу чындыгында. Менин Сирайт мырзага бир суроом бар. Mr. Dudu, tell us, what do you love Индонезия ашканасында сизге эмне жагат? your Indonesian cuisine, your homeland? The cuisine, yeah, Жакшы суроо болду. Биз эмне жөнүндө билишибиз керек. yeah. The difference is Индонезияда биз ачуу тамакты жактырабыз. love the spicy food, right? I feel that Менимче, Казакстанда ачуу тамак анчейин деле кеңири тарабаптыр. Ошондуктан биз казакстандыктарды өз тамагыбыз менен тааныштырууга аракет кылуудабыз. Анын ар түрдүүлүгүн сезсин деген тилектебиз. Feel all the flavor. Даамдардын болушунча ар түрдүүлүгүн. Сиз индонезиялыктар ачууну жакшы көрөт дедиңиз. Ооба. yeah, love spicy food. Do you have a reason for Эмнеге өзүнчө бир себеби барбы? that? Naturally. It's just the Болгону биздин маданиятыбызда ошондой калыптанган. Анан дагы аба ырайы шарттарына тиешелүү болушу керек. Бизге экстрим жагат. Эми соуска киришебиз. Сиз суу коштуңузбу? Ооба, жер жаңгак соусу үчүн. Ошентип биз жер жаңгакты, чили калемпирин, сарымсакты жана кукуи жаңгагын майдаладык. And then Ооба, эми болсо майдаланган шекерди кошобуз. Ошондо биздин жер жаңгак соусубуз даяр болобу. Ага дагы Индонезиядан келген таттуу соусту кошобуз. this one. Мына булбу? Ооба, рахмат. Ошондой эле туз дагы керек. Salt. We just Мен кочкул шекерди коштум. Brown sugar. Эми болсо бир аз туз себем. Enough. Эң сонун. Special ingredient. Анан Индонезиядан келген атайын соусту. And then Мага тигил чөйчөктү берип кое аласызбы? what is Бул эмне? this? Бул мен алдын ала даярдап койгон жер жаңгак соусу. Ал акырында ошондой көрүнүп калат. Түшүнүктүү. Yes.
into the pan. Эми болсо ал көмөчкө салынат. Mr. Dudu, Сирайт мырза, ушул убакыт аралыгында Казак улуттук ашканасынан даам сызганга жетиштиңизби? Ооба, албетте. Казак этин. Nice. did you like Сизге жактыбы? Ооба, жакты. Have you tried Жылкы эти кандай экен? Ал дагы жакты. Ал өзгөчө эт да. Казакстанда аны жакшы көрүшөт. Ооба, аны дүйнөнүн бардык жеринде эле жей бербейт. specific? Yeah. It's Мен даам сызганыма кубанычтамын. Тамак башыруу жүрүмү кызуу жүрүп жатканда, мен сиз менен Индонезия ашканасы тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшүүгө убакыт келди деп ойлойм. Байыркы убакта Малай архипелагынын тургундары өз конуштарынын жанындагы джунглиде күрүч өстүрүп, мөмө жемиштерди жана тамырларды чогултушкан. Деңиз жээктердин жашоочулары балык кармап, моллюскаларды жана крабтарды чогултушкан. in the 3rd and 4th century? Ал эми 3-4 кылымдарда Индонезия Кытай менен соода алакасын түзүп, ал Индонезиянын ашканасына Кытай салттарынын киришине өбөлгө түзгөн. Аралдын тургундары кыркат менен соя өстүрүшүп, кесме жана куурулган күрүч бышырганды өздөштүрүшкөн. Dry rice. The spread Мындан тышкары, 13 кылымда Индонезиянын ашканасына ислам дагы таасирин тийгизген. Халал мыйзамдары сыяктуу жаңы кулинардык салттар киргизилген. Натыйжада эт жасаган жагында өзгөрүүлөр орун алып, жер жаңгак соусу кошулган сатай сыяктуу тамактар пайдаланууга киришкен. Айрым кулинардык салттар коңшулаш Индиядан алынган. Тактап айтканда, индонезиялыктар этти жана деңиз азыктарын грилде шишке бышырганды, ошондой эле ысык соустарды жасаганды үйрөнүшкөн. Португалдар жана голланддар аралдарды колониялаштыргандан кийин Индонезияда картошка, кызанак, баклажан жана жүгүрү сыяктуу Европа өсүмдүктөрү пайда болгон. Өтүнүм, бул союзду туурап берсеңер. Ооба, албетте келиңиз. So tell us about Жогору жакта Бали фестивалю тууралуу айтып кеттиңер. which will be organized in August. In So, August. what it will Ал кандай өтө тургандыгын айтып берсеңиз. So it will be a lot of event, a lot of activity in Bali Net Festival. Фестиваль көптөгөн иш-чаралардан турат. Алар өлкө аброюн, экономикалык жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган. The social and culture especially, there will be a huge delegation coming from Indonesia to this event. Индонезиядан чоң делегация келет. A huge event, so we will invite for the Kazakhstan to come to this strong event. So it will be great to booster the relationship, especially to promote Демек, ал биздин өнүгүүбүзгө чоң түрткү жана казакстандыктар арасында Балини жарнамалоо мүмкүнчүлүгү. Kazakhstan people. Because it's been a dream vacation for Kazakhstan. It's a lot of chance to go to Bali. So we are talking about Биз туризм тууралуу сөз кылып жатабыз. Ошол эле учурда экономика менен бизнести дагы кошуп кетүүдөбүз. how Indonesia, Ушул тармактарда Индонезия менен Казакстан кандай нукта кызматташып жатышат? in your point of view. Yeah, it's been increasing. Экономикалык көз караштан алганда биздин алакабыз өсүп бара жатат. Соода жана экономикалык байланыштар тууралуу сөздөр көп болууда. Between Indonesia and Kazakhstan. Экспортты жана импортты андан ары нукка салуу мерчимделип жатат. Айтмакчы, Казакстандан Индонезияга экспорттолуп жаткан товарлардын саны жыл сайын өсүп жатат. Ошондой эле келечекте товар жүгүртүүнү көбөйтөлү деп жатабыз. The mutual benefits In the future. in the future. It's been What do you think in general? Биздин аймак тууралуу оюңар кандай? Борбордук Азия тууралуу. This region a lot. Ушул темага көптөн бери сөз кылып келе жатабыз. Indonesian perspective. Kazakhstan is already been Казакстан аймакта лидер болуп саналгандыгы турган иш. for the regional, for the Central Asia, I think
in every aspect. So a lot of things has been set to give this. Ал мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу Борбордук Азияны кубаттуу кылуу үчүн өзгөчө Борбордук Азия менен Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясынын ортосундагы экономикалык кызматташтык жагынан көп иштер жасалды. The Central Asia, and we also have the ASEAN countries. Asian, yes. Asian countries. Силердин аймактагы негизги уюм туурабы? Yeah, Now it is as well. for regional cooperation. Туура, Индонезиядагы ассоциацияда маанилүү ролду ойнойт. Have It plays a major role in that. in major role. Өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкка кайрылып келе турган болсок, биз элдердин ортосундагы байланышты арттыруу үчүн билим берүү тармагында дагы биргелешип иштеп жатабыз. The people-to-people contact, we will have the MOU between Биздин университеттердин ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандуму бар. Yes. So to establish Ал биздин өлкөлөрдүн студенттери үчүн чет өлкөдө билим алууга шарттарды түзүп берет. yeah, that's why we want to Ооба, ошондуктан аталган байланышты күчтөгүбүз келет. in the education side also. So it will be a Бали фестивалында университеттер ортосунда кезектеги меморандумга кол коюу салтанаты дагы ишке ашырылмакчы. they also will have the signing of the MOU between universities. yes, that's Саамалык көп экен. Dorian. Даурен, сенин иштериң кандай болуп жатат? There. Бизде бул жакта көп нерселер болуп кетти. Биз 40 кат менен сабизди туурап койдук. Эми болсо көк пиязды туурап бүтүп жатам. Сен мыкты ассистентсиң да. Okay, last. Жакшы, акыркы сүртүмдөр эле калды. Мына бул жашылчаларды туурап берүүнү өтүнөм. Мына мындай кылып, ичке тилкелерге, туурабы? Leaves, right? Yes. And then Ооба, эми болсо ун кошобуз. flour. Аралаштырабыз. Андан кийин жумуртка чагабыз. Please remind us what Эмесе бул жакта 40 кат сабиз, көк пияз, ун жана жумуртка. Туура айтамбы? spring onion, right? Then we add flour, and one egg. Ооба, баары туура. Анан бир аз суу бар. Эми эмне кылабыз? Yeah. Жакшылап аралаштырабыз. They Бүтүндөй искусствого? Дагы суубу? Козу карын көкүмүн кошобуз. powder. Андан кийин туз. Salt, of course. Ушул жетиштүү. Эми мага сарымсакты берип кое аласызбы? Garlic, yes. Канча сарымсак керек? Сиз ачууну канчалык жакшы көрөсүз? Medium. Орточо ачуу болгон жагат. Макул. Анда бир аз эле жана 3 чили калемпири. Please. And then enough, yes? It's okay. Баса, биздин Даурен ачууну жакшы көрөт. Аңгыча мен сарымсакты майдалай берейин. So, Mr. Dudu, since Сирайт мырза, маданий социалдык мамилелер менен алектенген адам катары дүйнө жүзү Индонезия тууралуу эмнени билиш керек сиздин оюңузча? the world should know about Indonesia, what we still have to discover. One. Yeah, you should. Аны билиш үчүн сиз ал жакка барышыңыз керек болот. Ошентип гана биле алабыз. Because you have the important. Башка өлкөнү көбүрөөк билүү жана өлкөнүн өзүн, маданиятын түшүнүү үчүн ал жөнүндө билүү эле эмес, аны өз башыңан өткөрүү маанилүү. But you need to come and that's why Мен аны көрмөйүнчө ишенбейм деген сөз бар эмеспи? we encourage Ал Индонезияга гана эмес, бардык жерге тиешелүү. you want to go Андыктан баарын өз көзүң менен көрүүгө кеңеш берем. come and visit. Ал маданият тууралуу көбүрөөк билип алуунун мыкты ыкмасы экенине кошулам. Ооба, ошондо гана айкын атмосфераны түшүнүүгө болот. Especially when you have Өзгөчө Балиден тышкары көптөгөн кызыктуу нерселер турган кезде. Yeah, Негизи Индонезияда канча арал бар? we have 70,000. 17 000 арал. Элестеткиле, изилденбеген канча жер бар? Кантип ошондой болсун? Yeah, Indonesia is our Индонезия дүйнөдөгү эң ири арал мамлекет. Ошончо аралдан турган архипелаг. the whole Indonesia. And the climate. Анын климаты дагы абдан жагымдуу, жумшак. Yes. That's why. So some of us
Анан бизди суу курчап тургандыктан балык жегенди жакшы көрөбүз. Or the sea, right? We love to eat fish also. That's why. Деңиз азыктарынын ичинен эң популярдуулары кайсылар? Involving sea. Дал деңиз азыктарын алсак, крабтар, лобстерлер. Lobsters. Биз үчүн кыйла экзотикалуу азыктар, абдан экзотикалуу. Биздин кийинки баскычыбыз кандай? Айнур, алади бышырып көргүңүз келген жокпу? Албетте. Канча сүзүп алыш керек? Эми болсо, муну өзүнчө саламбы? Биз эң сонун жасай алдык. Карап көргүлөчү. Эми ошонун баарынан дам сызып көрүү үчүн дасторконго өткөнүбүз туура болот деп ойлойм. Макул. Now this is our favorite Ал программабыздын сүйүктүү бөлүгү. Жасалган тамактарыбыздан ооз тийгенге учур келди. today, right? So, Дасторконго отуралы. Акыйкаттык учуру келди. moment of truth. Let us have a little bit of Сизге сатай берейинби, Сирайт мырза? satay maybe. Satay. Okay, let me. So, Анда дам сызалы. let's try. The dish Ушул тамакты жасайм деп жатып, мен колумду кесип ала жаздадым. cut my. Healthy food. Бул пайдалуу тамак. Жашылчасы көп. Very good. Абдан даамдуу. I love Анан мен 40 катты жакшы көрөм. Демек, алмага жагымдуу тамак болот. We can make it in all. Тамакты кайсы учур болбосун жасай берсе болот. Жада калса, эртең мененки тамакты дагы. yes. Же болбосо, шамшум катары. Туурабы? Ооба, кофе брейки шамшум катары. Mr. Dudu, tell us more about the master Сирайт мырза, элчиликте тамак жасоо боюнча мастер-класстар өткөрүлүп турат дешет. Ошондойбу? related to the food, right? Yeah. We have also the Ооба, мастер-класстар Сарайши көчөсүндө жайгашкан Индонезия маданий борборунда өткөрүлүп турат. house in Sarazik Street. So please come Өтүнөм, келип тургула. to learn more about the Indonesian cuisine. Индонезия ашканасы тууралуу көбүрөөк билип аласыздар. So can you actually Анан биз Индонезия тамактарынан жасай баштайбызбы? cuisine, right? Ооба, албетте. And you also do this. Билишимче, силер башка шаарларда дагы ошондой мастер-класстарды өткөрүп келесиздер. Yeah, in Simca. Ооба, Будаити айым менен Чымкентке, Түркистанга барганбыз. Шаар жашоочуларын биздин ашкана менен тааныштырабыз деп. To Aktau also to showcase the delicious food of Indonesia. Great, that's great. So we had a unique opportunity today Демек, бүгүн биз ошондой укмуштуу мастер-класска катыша алдык десек болот экен да. to say like that and to try some of the Indonesian The master Анан дагы экөөбүз үчүн гана жеке мастер-класс. exclusively. Ооба, биз үчүн эксклюзивдүү. Рахмат, Даурен. Dorian, please yes, share we've some got yes. we've got for you a Биз сиздерге десерт сунуштасак дедик элек. Ал казак улуттук шириндиги. sweet section, Бул жакта жент, иримчик курут бар. gent, Жент бул кам каймак жана шекер кошулган, майдаланган, куурулган таруу. and ground millet mixed with butter and sugar. Cheese balls, please. Өтүнөм, даам татып көрсөңүздөр. Тартынбастан, кумарлануу менен. Даамдуу көрүнөт. Сизге жакыныраак жылдырып коеюн. I'll try this. It also goes well Ал чай ичүүнү мыкты толуктап турат. like we have today, for example. Бул эмне? This is just a Бул печенье. cookie. Yeah. Даамдуу экен. We've got Бизде сиздер үчүн кичине белегибиз бар эле. Something to take, Биздин программадан эстеликке. Ал дагы чай ичүүнү мыкты толуктайт. That's nice. right? so this is
for both of you. Okay. There is also a chocolate. Бул жакта шоколад бар. Казакстан шоколадыбы? Ооба, Казакстан шоколады биздин программабыздын меймандарынын көптөрүнүн көңүлүнө толгон. And here Чоң рахмат. inside jam. Шоколаддын ичинде жент бар. Ал тууралуу сиздерге жогоруда айткам. Бул колдой жасалган, абдан популярдуу келген улуттук десерт. Аны бул жактан сатып алса болобу? Ооба, сиздерге жагат деген тилектебиз. Бул жакта ал шоколад менен капталган. Бизге мейманга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз болсо бүгүнкү программабызды аяктайбыз. Talk and Cook программасынын бардык чыгарылыштарын Silkway телеканалынын расмий сайтынан таба аласыздар. Көрүшкөнчө.